Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүнкү биздин видеобуз өзгөчө видео болмокчу. Бүгүн биз Жалал Абад шаарындагы Строй парк деген строй ушул курулушка керектүү эмеректерди сатуучу чоң соода борборунда турабыз. Бүгүн бул жерде биз жөн турган жерибиз жок, достор. Бүгүн бул жерде уста бонус деген лотерея ойнотулат экен. Ал эмне болгон уста бонус көрсө кимде ким ушул жерге келип соода кылган адамдар, маселен бул жерге соода кылганы адамдар усталары менен кошо келет. Ошол адам эгерде устасы менен келген адам 10 000 сомдук соода кылса, ал кишинин устасына 2 лотерея, ал эми заказчик ошол кишинин клиенттин өзүнө 1 лотерея берилет экен. Бүгүн ошол усталарга байгелер ойнотулат экен, усталарга берилген. Ал эми 10-15 күндүн ичинде ошол заказчик үйдүн ээсинин өзүнө ойнотулат экен. Заказчиктерге башкы байге Toyota үлгүсүндөгү машина экен. Ал эми усталарга болсо Matiz, анан дагы бир нече аябай көп белектер бар экен. Холодильник, муздаткыч жана кир жуугуч машина, пылесос, шылдей койчу үтүк, үтүктөөчү, доска, айтор бардык нерсе. Достор, мына сиздер көрүп турган жер ушул Строй парк деген соода борбору жаңы ачылыптыр. Мен муну өткөндө эле көрдүм. Ушундай аябай сонун бүт шарттары менен келген машиналар мындай кенен кесири токтой турган атайын аянтчалары менен баардык шарттар каралыптыр бул жерде келген клиенттер үчүн. Бааларында мен жана кирип тарттым эле, бир аз сапаты начар болуп калып кайрадан чыгып жатам. Баалары да жакшы экен бул жерде. Аябай жаңы ачылгандыктан, чтобы клиенттер келсин деп, клиенттерди тартуу үчүн бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлгөн экен да. Деги эле койчу курулушка керектүү болгон материалдардын баардыгын мен өзүм көрүп чыктым, достор. Баалар аябай ыңгайлуу, жаңылыктар, башка жактарда жок нерселер дагы бар экен бул жерде. Айтор келсеңиздер көрөсүздөр. Биздин негизги бүгүнкү максат ушул уста бонус деген лотерея оюнуна катышуу, достор. Ушул мына аянтчанын өзүндө ойнотулат деп мына азыртан даярданып жатышат. Азыр биз байгелерин көрүп чыгалы, кандай нерселер мынакей. Мына ошол уста бонуска арналган байгелер экен. Бул муздаткычтар, телевизор, устачылыкка керектүү шаймандар бар экен бул жерде. Бул болсо аялдардын керектүү нерселери, кухняга керектүү нерселер, үтүктөр бар экен бул жерде. Айтор дей койчу баардык турмушка керектүү нерселердин баардыгы бар экен. Мына биз азыр ушул соода борборунун ичинде турабыз, достор. Мындай бир айланып мен силерге бул биринчи, биз азыр биринчи этажындабыз. Мына сол жака баса турган болсок, бүт сантехниканын түрлөрү бар экен. Аябай салкын, базарларга барып кыйналып ысык жерде жүргөндөн көрө бул жерде соода кылсаңыздар бүт алармандарга дагы, сатармандарга дагы жакшы шарттарын түзүп берген экен. Келип көрүп соода кылып кетсеңиздер болот. Мондай сантехника негизинен ошол сол жака бурулганда бүт эле сантехниканын түрлөрү экен. Бул болсо жидкий обой деген нерсе чыгып калыптыр. Азыр мына ушул жаңы чыккан новинкаларына жалтырап көрүнүп турасыңар. Ошол жидкий обойдун түрлөрү экен бүт. Достор, мына биз азыр жидкий эмес, кадимкидей натуральный обойлор турган жерди көрүп турабыз. Албетте классика эч качан модадан калбайт. Жидкий чыгабы, башкасы чыгабы, бул обойлор дагы эч качан модадан калбайт, достор. Ушундай. Ал эми бул жакта болсо инструменттердин сүрөттөрү турат. Демек бул жерде инструменттердин магазини азырынча ачыла эле экен, рекламасын коюп коюптур. Бул эми
ушул жаңы соода түйүн экен, чоң соода борбору. Көпчүлүк бутиктер азырынча орун алып эле экен. Достор, мына биз азыр бир айланып туруп анан экинчи этажына чыгып кетебиз. Биз менен болуңуздар, зерикпеңиздер. Достор, бүгүн бул жерде ушундай уста бонус деген лотерея ойнотулат экен. Келип лотерея оюндарын көрүп кетсеңиздер болот. Мына бул ошол уста бонустун эмелери, белек бечкектер экен. Ушундай байгелер коюлуптур, велосипед жана башка телевизор. Бүгүн ушул бүгүнкү негизги байге Матиз үлгүсүндөгү усталар үчүн Матиз үлгүсүндөгү машина ойнотулат экен. Ал эми бул Toyota эмне? Карина, Corolla. Toyota'nын кандай маркасы? Toyota Camry? Camry. Бул заказчиктер үчүн, Бул болсо Toyota Camry автомашинасы клиенттер үчүн ойнотулат экен. Бул бир нече күндөн кийин болот. Ал эми бүгүн усталар үчүн Матиз автомашинасы ойнотулат жана бир нече байгелер кош ойнотулат. Саат 2:30 жума намаздан кийин болот деп жатышат. Достор, биз сөзсүз көрөбүз ошол оюнду. Ким, кайсыл уста ошол Матиз автомашинасын утуп алгандыктарына күбө болобуз. Достор, биз менен болуңуздар. Мына бул жакта дагы сантехника экен. Жана мен бул 114-чү бутикти да тартып кеткенмин. Азиз деген жигиттин бутиги. Мына мындай жакшынакай нерселер бар экен. Абдан салкын. Келсеңиздер кадимкидей соода кылуу менен бирге эс алып көрүп кетесиздер. Бүт нерсе. Келиңиздер бул соода борборуна, достор. Жок дегенде келип көрүп кетиңиздер кандай экендиктерин. Мен бул жерде дүкөнчүлөр менен сүйлөштүм. Ушул башка базар бааларына караганда бир топ эле мына сантехниканын сонун түрлөрү бар экен. Бир топ бул жерде акция болуп баалар арзан деп жатышат. Келип өзүңүздөр күбө болуңуздар. Мына бул жерде болсо кафелдин түрлөрү бар экен. Бүт. Азыр достор биз экинчи этажга чыгууга аракет кылабыз. Мына мындай сонун күзгүлөр 44 000 сом дейт. Санитар жанагындай умувальниги менен күзгүсү экен, комплект. Бул болсо 43 000 дейт, укмуш достор. Мен өзүм да көрүнүп калдым. Шылтоо менен. Биз азыр экинчи этажга чыгып бара жатабыз. Достор, эскалатор менен кээ бир биздин тили келбегендердин айткандай экскаваторга чыгып алып бара жатабыз азыр. Экскаватор менен экинчи этажга көтөрүлдүк. Мына бул жерде дагы сонун нерселер бар экен. Телефондорун жазып коюптур. Ушул номерге чалсаңыздар ушундай кооз, мындай бир кандай десек, тордон жасалган сонун тосмолор өзүнчө эле. Бул жерде бүт устачылыктын инструменттери бар экен, достор. Электро инструменттер, жөнөкөй лопаталардан тартып бардыгына чейин азыр сатуучулар жок болуп жатышат. Анткени булар азыр жума намазга кетишип калгандыктан болсо керек. Биз кичине кечигип келдик. Азыр мына достор бүт сонун карагылачы кандай кооз люстралар сонун экен бардыгы. Бул болсо ушул Стройпарк магазининин экинчи кабатында. Бул жерде житки абойлорду түшүндүрүп жатат бир жигит. Бул жагы дагы деги койчу бүт нерсе бар экен бул жерде. Мынакей абойлор кенен салкын сонун жерде жайгашыптыр бул магазин, достор. Суюк туш кагаздар. Житки абойду туш кагаз деп, ал эми житки дегенин суюк деп
Негизи туура которуп коюштур булар. Суюк туш кагаздарды. Бул болсо суюк эмес. Туш кагаздар экен. Чабыштырып кое турган. Бүт курулушка керектүү нерселердин бардыгы бар. Тетиги жагында бытовая техника технопарк дейт. Азыр ошол жагына дагы көрөбүз. Бытовая техника технопаркты. Анан биз лотерея оюндарын ойнотулуп калса ошону көрүүгө аракеттенебиз достор. Кантип ойнотулат, ким утуп алат аны биз менен болсоңуздар баарын көрөбүз. Мына бул жерде электр товарлар экен. Мына бул жерде люстралардын түрлөрү турат. Албетте эгерде ачык болгондо сонун бул Майсал деген Нурбек деген ишкерлердин дүкөнү экен. Иштөө убактысы саат эртең мененки 9-дан 18:30-га чейин, 9-дан 17:30-га чейин дейт. Ушундай достор, мына аябай сонун жасатылыптыр мунун баары. Бул жерде обойлор бар экен. Бул жагында болсо сааттар, үйдүн ичине коюучу эмеректер бар экен достор. Бул жерде дагы айтор бизде деле ушул акырын-акырындан баары өнүгүп келе жатат достор. Акчаң болсо эле бүт нерсенин баары бар экен. Каалаган деңгээлдеги каалаган товарларыңды сатып алууга. Мен ушул аябай эле байкап жатам, житки обойлордун түрлөрү аябай көбөйүптүр. Биз азыр чыгып бара жатабыз. Мына бул жакта дагы обойлор бар экен достор. Курулуш материалдары темир 2 эсе кымбаттап кеттир. Мен кече күнү базардан сураганымда жыгач 40-50% чейин кымбаттады деп жатышат. Айтор ушул инфляциянын айынан көп эле нерселер аябай кымбаттаптыр достор. Мына биз азыр кайрадан 3-чү этажында эмне бар экенин көрүп коелучу. Мен кече да келип кеткенмин, бирок 3-чү этажына чыкпадым эле, азыр көрүп калдым. Мондай сонун гүлдөр бар экен. Азыр 3-чү этажга чыгабыз достор. Götürüldük. 307 butik deyt. Bul жерде biz кадимгидей эле косметиканын түрлөрүн көрүп турабыз. Мына мебель отурууга мүмкүн эмес дейт. Муж-сонун мебелдер экен. Материал российский, ткань турецкая. Заказ Вашевский, работа Нашевский дейт. Ондай телефондорго чалсаңыздар, ушулардын ушундай нерселерди жасатууга баалары жазылбады экен. Жок, баалары жок экен бул жерде. Ушундай сонун Турция ткандары 350 сомдон дейт. Ушундай сонун мебелдер мына биздин Жалал-Абадта деле бар экен достор. Биздикилердин эң бир кемчилиги ушул бааларын жазып койбогондугунда. Анан келет, анан мынча сом дейт. Анан мен таанышым экен, анан ошол жерде иштеген. Анан мага мынча сомго берди деп сүйүнүп алып. Канча сом, чынында кандай сом менен болунат? Булардын поставщиктери канчадан берген, кандай? Түшүнүксүз да. Бул дагы болсо биздин рыноктун бир аз базардын өнүгө электигинен кабар берет. Мына булардын жастыктардын бааларын
Nebraska 29 ming deydi. Ha, bu hemi uşul divan 29 ming ekan. Şuntip жазып koysa dostlar, bu bir жақсы. Мына ушул жерде кичине туура кылышыптыр. Бул 84.700 дейт. Мына бул нерсени көргөндө биз уже бир мындай кандайдыр бир оюбуз топтолот да, бул мынча сомдук нерсе экен деп. Анан көп эле жерге бааларын койбой коюшат. Мына бул 45.700 сом дейт достор. Аябай сонун жасалгаланган сонун экен. Негизи эле ушул 3-кабат ушундай мебелдердин турат экен. Мондай столдор бүт сонун. Гарнитурлар бар экен. Спальный дивандар турат. Биз анда эмесе кайттык достор 3-чү этаждан. Аркы четин бир аз көрүп коебуз дагы, анан 1-чи этажга түшүп кетебиз. Жаңы ачылган соода борбору болгондуктан адамдар деле азыраак экен. Мына моундай сонун бакка алып барып жасап алса, эс алып, жыргап жата турган нерсе бар экен. Отурганга мүмкүн эмес дейт муну. Мындай детский эмелер бар экен. Бул жагы спальный гарнитурлар экен. Керемет сонун нерселер бар экен достор. Акчаны иштеп келип эле үйлөрүңөрдү толтуруп алып эле жата беришиңиздер керек экен да. Мына биз дагы көрүнүп коелу. Привет. Анда эмесе биз азыр кайрадан ылдый түшөбүз достор.